Кайсы мисалда 42/7 амалы камтылган? Туура жоопту танда. Алгач видеону токтотуп туруп, бул мисалдардын кайсы биринде 42/7 амалы камтылгандыгын өз алдынча белгилеп ал. Андан кийин биргеликте бул мисалдардын ар бирин аткарып көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Алгачкы мисалды окуйбуз. Саматтын сумкасында 42 момпосуй бар болчу. Ал 7 момпосуйду досторуна берди. Саматта канча момпосуй калды? Саматта жалпысынан 42 момпосуй бар болчу. 42 момпосуй. Ал 7 момпосуйду досторуна берди. Демек, жалпы 42 момпосуйдан 7 момпосуй кемиди. 42 кемитүү 7. Биз издеген амал бул эмес. Демек, бул мисал туура эмес. Кийинки мисалды карайбыз. Жылдызда 7 баштык момпосуй бар. Ар бир баштыкта 42 даанада момпосуй болсо, жылдызда канча даана момпосуй бар? Демек, жылдызда жалпысынан 7 баштык момпосуй бар болчу. Жана алардын ар биринде 42 даанада момпосуй бар. 7-ни көбөйтүү керек 42-ге. Себеби ар бир баштыкта 42ден момпосуй бар. 7 көбөйтүү 42. Анда бул жооп дагы туура эмес. Кийинки мисалды окуйбуз. Лейла бир жумада 42 мүнөттүк аралыкты чуркады. Ал ар күн бирдей мүнөт чуркаса, бир күндө канча мүнөт чуркаган? Лейла бир жумада 42 мүнөт чуркаган. Демек, 42 мүнөт аралыкты чуркаган. Ал ар бир күн бирдей мүнөт чуркаса, анда 42-ни бөлөбүз керек 7-ге. Анда Лейланын бир күндө канча мүнөт чуркаганын эсептейбиз. 42/7. Демек, бул мисал биз издеген амалды берет. Анда бул жооп туура. Дагы бир мисал аткарып көрөбүз. Камчыбекте таякчалардан жасалган 21 даана көлөмдүү фигура бар. Ал ар бир баштыкка 3 фигура салды. Анда 21/3 амалы кайсы жоопту берет? Алгач видеону токтотуп, өз алдынча ойлонуп көр. Анда эмесе кеттик. Камчыбекте жалпысынан 21 даана көлөмдүү фигура бар. Ал ар бир 3 фигураны бир баштыкка салды. Анда ал 21-ди 3 топторго бөлүп жатат. Анда алардын жообу бизге канча топ пайда боло тургандыгын берет. Же болбосо 21 фигуранын ар бир 3 фигураны бир баштыкка сала турган болсо, канча баштык керектигин көрсөтөт. Анда кайра жазып алалы. Бул жердеги 21/3 негизинен бул 3 топту берсе, анда алардын жообу бизге канча топ керек экендигин, канча топ керектигин берет. Демек, ал бизге баштыктардын санын берет. Демек, бул жердеги жоопторду карайбыз. Баштыктардын санын. Демек, бул жооп туура. Баштыктагы фигуралардын саны ал 3кө барабар болчу. Фигуралардын жалпы саны ал 21. Ал эми баштыктардын санын болсо, биз 21/3 амалынан эсептеп алабыз. Дагы бир мисал аткарып көрөбүз. Азирет, Бектур жана Саматта бирдей санда таттуу токоч бар. Таттуу токочтордун жалпы саны 12. Төмөндөгү кайсы амалды колдонуп, ар бир баладагы таттуу токочтордун санын табууга болот? Алгач, видеону токтотуп туруп, өз алдынча ойлонуп көр. Анда эмесе кеттик. Бул жерде жалпысынан 12 таттуу токоч бар. 12 таттуу токоч. Ал эми канча бала бар? Аны эсептеп алабыз. Азирет 1, Бектур 2, Самат 3. Бул жерде жалпысынан 3 бала бар. Демек, 12 токочту 3 балага бирдей санда бөлүп берүү керек. Демек, 12/3. Жоопторду карайбыз. 12/3. Демек, бул жооп туура. Ал эми кийинки жоопту карайбыз. 3/12. Бул жерде 3 токочту 12 балага бөлүп берүү деп берилип калган. Ал эми кийинки жоопто 12/2. Бул жерде 12 токочту 2 балага бөлүп берүү. Ал эми бул жерде 3 балага бирдей санда таттуу токочту бөлүп берүү керек болчу. Ал
12 bölü 3'gө барабар.